45 жаштагы Чынара Исмаилова 20 жылдан бери бала жытына зар болуп жүрүп, жасалма уруктандыруу жолу менен 3 эмтөрөп алды. Наристелердин экөөсү кыз, бирөөсү уул. Ымыркайлардын төрөлгөнүнө 1 жума болуп калса да, кубанычтарынан улам, азырынча балдарга кандай ат коерун деле ойлонушкан эмес. Ой, сезимдерим, конечно, аябай сүйүнүп атабыз, жетине албай жатабыз. 4 күнөн бери. Ошо балдарым аман эсен чоңойсун. Биринчи эле кимге сүйүнчүлөдү? Биринчи билбейм, мен өзүм операция болуп наркоздо жатсам, эште атасы сүйүнчүлөдү, кызым сүйүнчүлөдү. Кимге биринчи сүйүнчүлөгөнүн деле билбейт экенмин. Айта кетсек, 3 эм Чынара Исмаилованын экинчи төрөтү. Улуу кызы учурда бой жетип, Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде окуйт. Кызынын сунушу аркасында жасалма уруктандыруу жолу менен төрөсө болорун угуп, Борбордогу клиникалардын бирине кайрылышкан. Андан соң дарыгерлердин дыкыр көзөмөлүндө болуп, бир убакта 3 наристелүү болушту. Буга чейин ал көп жылдар бою кош бойлуу боло албай жүргөнүнөн улам, кайрылбаган дарыгери калбаган. Ал тургай көз ачыктарга жол аштырып, ырымдап кан чыгарып зыярат кылуучу жайларга чейин барганында жашырган жок. Кызым Бишкекте окучу да, анан Еврокадемияда. Анан ошол жакта интернетке кирип биз андай эметпесек, ошо интернеттен карап, ушундай клиника бар экен, барып көрөлү деп. Клиникага кайрылгам, турецкий клиника, эко боюнча. Ошол жерден врач, турк врач Жихангир Чакиржи, биздин врач Айнура Бекеновна. Ошол жерде наблюдение болдум, ошол жерден кылдырдым эко. Получилось сразу. И буюрсам аман эсен, бирок кесарево сечение менен операция болдум. 3 балам. Аман эсен 2 кыз бир уулду болдук. Көп жылдардан бери бала жытын сагынган атасы сүйүнгөнүнөн кубанычы койнуна батпай, жакындарына дагы деле сүйүнчүлөп жатканын айтат. Кудайдан жеңиш майрамынын астында үй бүлөм үчүн чоң билек болуп калды дейт. Бактылуу үй бүлөнүн кожоюну Чүй областындагы Жайыл районунда жер иштетип, мал чарбачылыгы менен алектенип эл катары жашап келет. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Канча жылдан бери, көп жылдан бери балалуу болбой жүрдүк. Атак улуу кызым уже 23-кө чыгып калды. Биз аябай кубанычтабыз. Бирок аракет кылса болот экен, көп эле аракет кылдык. Ушу 9-майга карата бизге подарка да болуп калды, жеңиш күнүнө карата. Ушу 2 уул, 1 кыз болдук. Ошо кубанычтабыз. Аттарын ким коюйун деп атабыз? Эми аттарын пока ойлоп элекпиз. Кечинде бүгүн буюрса сүйлөшөбүз го. Кандай кылыш, кандай апам бар, менен кеңешип. Ошо менен ошо эртең буюрса коюп калабыз го аттарын. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси эненин ичин кесип алуу жолу менен ымыркайлар жарык дүйнөгө 4-май күнү эле келген. Бирок балдардын абалы жакшырганча дарыгерлер эч кимге маалымат берген эмес дейт. 4-майда ушу кесарево сечение менен бул келин төрөдү. 2 кыз, 1 эркек. Балдардын салмактары 2 кило 100-төн 2,5 килога чейин. Азыркы учурда баягы төрөлгөн учурда бир кичинекей кыздын состояниясы жакшы болду. Аны шартелеп уже энесинин жанына койгонго аракеттендик. Экөөсүн болсо 3-4 күн катуу интенсивный дарылагандан кийин акыбалдары жакшы болду. Дарыгерлер эне жана ымыркайлардын абалы учурда туруктуу. Бирок азырынча ооруканадан чыгарылбай турганын билдиришти. Жодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.